Темпироватқа байланыштуу, Баткен окуяларына байланыштуу, экономикага байланыштуу, жана башкаларга байланыштуу эркин медиа күндөп түндөп иштеп, элдин үнүн, талабын бийликке жеткизип атат. Ошон үчүн кимдир бирөө эркин медианы жабууга, алардын белин сындырууга кызыктар. Кайсы бир уурдаган акчасын сиңире албаган коррупционер, былыгы ачылып калган уурлар эркин медианы жаап, үнсүз кылып, бизди Түндүк Кореяга, Түркмөнстанга, Тажикстанга айландырууну көздөп атат. Биз буга жалпылап жол бербешибиз керек. Адамдар чыктык. Бирок мага Кыргызстандын сыртынан, же Оштон, башка жактан, Таластан биз келе албай калдык, бирок тилектешпиз деп жазып атышат. Силерге чоң рахмат.